киргенде ошол ссылка аркылуу Жаңы Жер айылына деп мына бизде долбоор. 29 жаштагы Рахматилла Мамасадыков Жаңы Жер айылынын жашоочусу. Өз айылынын инфраструктурасын өнүгүүсүнө кызыктар. Каарманыбыздын айтымында айылдагы негизги көйгөй жарыктандыруу. Рахматилла Мамасадыков маселени ишке ашыруу үчүн Касамин жергиликтүү коомдорду колдоо долбооруна катышууда. Ал өзү сыяктуу айылдын активисттери менен атайын окутуулардан өтүп жатышат. Бул тренингден биз негизинен фасилитаторлук чеберчиликтерге даярданабыз. Элдин жалпы коомчулуктун көйгөйлөрүнү алып чыгуу, ушундай чоң долбоорлор менен, уюмдук коомдор менен элдин ортосунда көпүрө болуп беребиз да. Ушуга бизге жардам катары ушундай телефонду бүгүнкү күндө белек кылышты. Ушундой аркылуу биз ушундай иш-чараларды элдин ортосунда болгон ажырымды бекемдеп, чоң ишеничти аткарууга бизге чоң мүмкүнчүлүк болду бул. Рахматилла сыяктуу жүздөгөн жаштар долбоорго тартылып, маселени жергиликтүү деңгээлде пландаштырууга, ишке ашырууга, мониторинг жүргүзүүгө жана инвестицияларды баалоону үйрөнүү үчүн билимин өркүндөтүп жатышат. Баткен шаарында 77 максаттуу айылдын жаштар фасилитаторлоруна смартфондор тапшырылды. Бул дагы болсо кичине телефондордо онлайн окутуулар дагы болот экен. Ошолорду окуйбуз, анан көптөгөн онлайн сабактар болот экен. Ошолорду окуйбуз. Көптөгөн нерселерди үйрөндүк. Айылыбызга көптөгөн инвестицияларды тартабыз. Айылыбызды аз да болсо өнүгүүсүнө кичине салым кошобуз. Смартфондор жамааттарды тартуу жана социалдык отчеттуулук долбоорунун алкагында Агахан фондунун кошумча каражаттарынын эсебинен сатылып алынган. Долбоор социалдык экономикалык өнүктүрүү пландарын иштеп чыгуу, аны ишке ашыруу процессине жаш 616 лидерди катыштырууну илгерилетет. Ошондой эле айылдардагы социалдык отчеттуулукка көмөктөшөт. Бул телефон аркылуу же смартфон аркылуу булар жанагындай жалпы голосование деп коет, жана добуш берүү. Көйгөйлөштүрүү боюнча добуш берилет да, ошо добуш берүүгө пайдаланат. Андан тышкары маалымат таратууга керектүү маалыматтарды. Эң негизгиси биз буларга электрондук түрдө окутууларды жөнөтүп турабыз ссылка менен. Булар жакшы тренингтерди ошол ссылка аркылуу окуп, өзүнүн дараметин жогорулатууга мүмкүнчүлүк түзөт. Ошол багытка берилип атат да бул. Касамин жергиликтүү коомдорду колдоо долбоорунун алкагында Касамин электр өткөргүч чубалларын бойлото жайгашкан айылдар үчүн чакан гранттар берилет. Арис бул долбоорду ишке ашыруу үчүн 3 багытта иш жүргүзөт. Электр менен жабдууну жакшыртуу, социалдык инфраструктураны жакшыртуу, ошондой эле жаңы киреше алып келүүчү объекттерди каржылоо. Биринчи жылдын милдети ошол жаңы конуштарга электр линиясын тартуу. Бул элдин өзү көтөргөн. Ошол айылга барып чогулуш кылып, анда ошол айылдын жашоочулары өздөрү демилге көтөрүп, биз ушуну жасайбыз, биздин зарылдыгыбыз ушул деген гана муктаждыктар протоколго кирет, ошо боюнча жумуш жүрөт. Анан бул жаңы конуштардан тышкары кээ бир жерде трансформатор же жок, же болбосо күчү жетпейт. Анан кээ бир жерде жанагы көчөлөрдү жарыктандыруу деген негизи ушул окшогон проблемалар чыкты. Кийинки жылдын демesi башталат, анда социалдык тармак кетет, жанагы мектеп, ремонт, агын суу, бала бакча, ФАП, ооруканалар тармагы. Учурда айылдарда тандалып алынган көйгөйдү ишке ашыруу үчүн добуш берүү жүргүзүлөт. Долбоордун өкүлдөрү жана атайын окутуудан өткөн жаштар жергиликтүүлөргө онлайн добуш берүүнү үйрөтүүдө. Биз кубанычтабыз, себеби бизге ушул Жаңы Жер айылыга эң негизги жарыктандыруу керек да. Мисалы үчүн аксакалдар бар, балдар бар, көчөдө ошон үчүн жарыктандырууну жакшы долбоор деп таптыр. Биз ошого кубанабыз, ушул долбоорду колдойбуз. Ошондой эле үй бүлөнүн баары, кол коңшулар дагы колдоп кетет. Касамин долбоорунун алкагында зарыл болгон электр тармак комплексин жаңылоо, жаңы көмөк чордондорду куруу жана электр өткөргүч жогорку вольттогу чубалгысын куруу пландалган. Бул Кыргызстанга жана Тажикстанга жай мезгилинде электр энергиясынын ашыкчасын Пакистан жана Афганистанга экспорттоого мүмкүнчүлүк берет. Миңгүл Көчөрова, Эрнис Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.